Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vessalamu ala eşraful enbiya vel mursalin. Hormatly musulman bir toğanım, бүгүн дагы бизди жакшылыкка чакыруучу болгон 5-чакырыкка токтолуп өтөбүз. Бул убакытыбызды туура пайдаланууга болгон чакыруу. Аллах Тааланын ыраазычылыгына жеткире турган иш амалдарда убакытыбызды коротуштук. Дүнүйөлүк жана акыреттик пайдалуу иштерибизге жумшаштык. Убакытты бекерге кетиргенден, аны текке кетиргенден, убакытты исраф кылгандан сактанууга болгон чакырык. Пайгамбарыбыздан келген хадисте айтат: "Лейса мин яумин яти аля ибни Адам илля юнади фихи." Адам баласына кандай гана бир күн келбесин, ал төмөндөгүчө чакырык салат. "Я бини Адам, ана халкун жадид, ва ана фима та'малу алейка годан шахид." Ey адам балдары, мен жаңы жаратылган күнмүн. Сенин бүгүн жасаган амалдарыңа эртең күбөлүк өтөмүн. Фa'mal фия хайран, ашхаду лака бихи годан. Ошондуктан менден пайдаланып, жакшы иштер жасагының, эртең сенин жакшылыгыңа күбө болоюн. Fa inni law madaytu lam tarani abadan. Эгерде мен өтүп кете турган болсом, мен батып кете турган болсом, мен эч качан көрбөйсүн. Ва yaqulu laylu mislu zalik. Түн дагы келген болсо, мына ушундай кайралат дейт. Урматтуу мусулман бир туганым, ар бир күн, ар бир түн бул Аллах Таала бизге берген эң улуу неемат болуп эсептелинет. Биз бул убакытты ганимат билип, аны жакшы иштерге колдонушубуз керек. Убакытыбызды текке кетирип алуудан этият болушубуз керек. Бул жерде биз айта турган нерсе, убакытыбызды ибадатка коротушубуз керек. Көпчүлүк убакытыбызды колубуздан келишинче акыреттеги иштерге сарпташтык. Жана ошондой эле дүнүйөбүздө бизге пайдалуу болгон жактарга убакытты пайдаланыштык. Мунун тескериси, убакытты урдатуудан этият болуштук. Дүнүйөбүзгө же динибизге пайдасы тийбеген нерселер менен алек болуудан сактануу. Анткени эртең кыямат күнүндө ушул ар бир күн, ар бир түн бизге күбө болот Аллах Тааланын астында. Эгер жакшы иштер менен өткөргөн болсок, алар биздин жакшылыгыбызга күбөлүк өтөт. А эгер жаман иштер менен өткөргөн болсок, эртең биздин жамандыгыбызга бул күндөр күбө болуп коет. Ошондуктан Малик ибн Динар айтат: "Инна хадал лейла ван нахара хазинатани." Бул күн дагы, түн дагы бул бир койула турган сандыкча. "Фанзуру ма тадауна фихима." Силер карагыла, бул эки сандыкка эмне коюп жатасыңар? "Ва кана якул я'малу лейла лима хулиqa лаху." Түнүн өзүнүн амалдарын аткаргыла. "Ва амалу нахара лима хулиqa лаху." Күндүзүн дагы өзүнүн амалдарын аткаргыла дейт. Дагы башка мужахид рахимахуллаху таала айтат: "Ма мин яумин илля якул ибни Адам." Кандай гана күн келбесин, ал төмөндөгүчө кайрылат: "Эй адам баласы, код дахалту алейка ал-яума ва лан аржиу илейка бадал яум." Бүгүн сага мен келдим, мындан кийин сага эч качан кайрылбаймын. "Фанзур маза та'мал фи." Бул күнүңдө сен эмне иш кылып жатасың, ошого кара дейт. "Файда ин када طواه ثم يختم عليه فلا يفك حتى يكون الله هو الذي يفض ذلك الخاتم يوم القيامة." Эгер бул күн өтүп кете турган болсо, ал күн жабылат дагы, анын үстүнө печат урулат дейт. Ал печатты Аллах Таала кыямат күндө өзү гана ачат дейт. Ошол күндө кандай амал жасаган болсоң, ошол амалдарың сенин күбөлүң өтөт. Мына ошол ар бир өткөргөн убакытыңа, ар бир өткөргөн мөөнөтүңө Аллах Тааланын астында сен жооп бересиң. Эгер жакшы амалдар менен өткөргөн болсоң, соо амалдар менен өткөргөн болсоң, эртең ошол соопторун, сыйлыктарын, жазаларын көрөсүң. А эгерде бекер кетирген болсоң, мунун акчасына күнөөлөргө сарптаган болсоң, эртең Аллах Тааланын астында ушундай жооп бересиң. Пайгамбарыбыздан хадис келет: "Адам кыямат күнүндө 5 нерсени эсеп кылса бермейинче, анын кадамы эч жака жылбайт." Мына ошондон инсан өзүнүн жаштыгынан эсеп кысап берет. Аллах Таала бизге жаштык берген болсо, мына ошол жаштыгыңды кайда жумшадың деген.
Экинчиси, өмүрүңдү кайда жумшадың? Аллах Таала бизге улуу неамат берген болсо, бул өмүр жашоону. Ошол жашоону кандай өткөрдүң? Ар бир мөөнөтүндө Аллах Тааланын астына эсеп кысап кылабыз. Дагы айтат, эгер күн келген болсо, төмөндөгүчө кайрылат. Эбни Адам, адам баласы, ал-яума дойфука, бүгүн мен сенин коногуңмун. Ва дойфун муртахилун, яхмадука аязуммука. Бул күн конок кетүүчү дейт. Кеткенде эртең Аллах Тааланын астында бул конок сени мактап барат, же болбосо сен Аллах Таалага жамандап, жемелеп барат. Ва кадалика лайлатука. Ошол сыяктуу түн дагы кирген болсо биздин коногубуз болот. Эртең кыямат күнү Аллах Тааланын астында ушул түн сизди жамандап, сиздин тескериңизге күбө болот, же болбосо сизди мактап, сиздин пайдаңызга болгон күбөгө болот. Дагы Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде айтат, кыямат күнүндө убакыттарын текке кетиргендер, алар төмөндөгүчө өкүрүп кайгырып калат дейт. Ва хум ястарихуна фиха, Rabbana akhrijna na'mal salihan ghayra allazi kunna na'mal. Dozokко түшүп калган адамдар, "Я Роб, бизди дозоктон чыгарчы" деп ушундай кыйкырышат, өкүрүшөт дейт. Биз жакшы амалдарды аткарып калайлы. Буга чейинки кылган амалдарыбызды кайталабайбыз. Бизге өмүр берчи деген Аллах Тааланын жообу төмөндөгүчө болот. Авалам нуаммиркум. Силерге өмүр бербедимби? Ма тазаккару фихи ман тазаккара. Акылына келе турган адам акылына кел амал кыла турган дейт. Ва жаакумун назир. Силерге эскертүү дагы келбедиби? Силерге пайгамбар дагы келбедиби дейт. Өзгөчө урматтуу мусулман бир тууганым, адамдын жашы карып калган болсо, адамдын жашы 40тан ашып калган болсо, адамдын жашы 60тан ашып калган болсо, булар акыретке бекем бел байлаш керек. Мадина элинин адаты мына ушундай эле дейт. Алар 40 жаштан ашкандан кийин баары ибадатка кирип кетет дейт. Биздин өмүрүбүз аяктап бараткан болсо, ибадатка көбүнчө биз киришибиз керек. Аллах Таала адамды 60 жашка чейин ага үзүр берет дейт. 60 жашка чейин, "Я Роб, мен билбей калыптырмын. Мен сени эстебей калыптырмын" деп үзүр айткан болсо, Аллах Таала кабыл кылат. Бирок 60 жаштан ашкандан кийин инсан Аллах Таалага үзүр айта турган болсо, анын үзүрүн кабыл кылбайт дейт. Дозок элер ошентип кыйкырган кезде, "Фазуку фама лизолимина мин насир". Силер азабыңар тарткыла, залымдарга эч кандай жардамчы болбойт деп Аллах Таала кыямат күнүндө бул дүйнөдө убакыттарын текке кетирип, Аллах Таалага иман келтирбей, анын ибадатын өткөрбөй, анын динине душманчылык кылгандарды мына ушул дозокто кыйкырып, бакырып, өкүп кыйнайт дейт. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, биз убакытыбызды туура пайдаланып калайлык. Дагы алымдар айтышат, "Фауту ашадду минал мауту". Убакытты бекер текке кетириштик бул өлүмдөн да каттуу дейт. Леннал фаута инкотуанын хак. Анткени убакытты бекер кетириштик бул сен Аллах Таалага ибадат кылуудан үзөт. Бул сен акыретке түгөлүктүү бейичке жете алуудан үзөт. Сени кыямат күнү азапка душар кылат дейт. Вал маут инкотуанын халк. Ал эми өлүм болсо бул сенин жер бетиндеги адамдардан гана ажыратып коет дейт. Урматтуу мусулман бир тууганым, убакытты өлтүрүштүк. Убакытты текке кетириштик, убакытты ибадатты өткөрбөштүк, убакытты дүйнөлүк акыреттик пайдалуу ишти өткөрбөштүк. Мына ушундай эртең кыямат күнүндө инсанга хасир болуп кайтат. Аллах Таала Аср сүрөсүндө айтат: "Вал аср иннал инсана лафи хуср". Асырга, убакытка ант дейт. Инсандар жашап аткан бул өмүргө, жашоого ант. Инсандар бул дүйнөдө баары зыянда. Бир гана зыянда эмес, илалладина аману солих Аллах Таалага иман келтиргендер жана солих амалдар жасагандар, бири-бирин акыйкатка чакыргандар, бири-бирин сабырдыкка чакыргандар гана зыянда эмес дейт. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, сиздин өмүрүңүз ибадатта өтпөй аткан болсо, намаз окуй аткан болсоңуз, арамдан тыйылбай аткан болсоңуз, өмүрүңүздү бекер кетирип аткан болсоңуз, намаз убакыты келген намаз окубай, намаздын убактын чыгарып жиберип аткан болсоңуз, дагы башка өмүрүңүздө Аллах Таала арам кылган жолдон кесип кылып аткан болсоңуз, бирөөлөрдү күйгүзүп аткан болсоңуз, билиңиз, Аллах Таала касам ичип айтам, сиз зыяндасыз. Аллах Таала Аср сөзүнө касам ичкенде биз да касам ичебиз, сиз зыяндасыз. Дагы андайын, урматтуу мусулман бир тууганым, Пайгамбар саллаллаху алейхи хадисинде айтат: "Ни'матан магбубун фихима касирун минан нас ва сиххат вал фарак". Эки неамат бар, адамдардын көпчүлүгү муну баалабайт дейт. Биринчиси ден соолук, экинчиси бош убакыт дейт. Ден соолук бар кезде бул кадырланбайт, барталбайт. Убакытта бар кезде кадырланбайт, бартанбайт. Бизде эң арзан нерсе бизде убакыт болуп калган. Убакытыбызды болбогон нерселер менен өткөрөбүз. Ар кандай оюн күлкүлөр менен,
күндүзү ушак менен, түндүзү дагы башка нерселер менен өткөрөбүз. Бирок намазга келгенде, ибадатка келгенде, даватка келгенде убактыбызды аяп, ушундай баалап калабыз. Бул биз үчүн өкүнүч болот, урматтуу мусулман бир тууганым. Убактыбызды ушундай баасыз нерселерге жумшайбыз, бирок өтө баалуу болгон, сизди түгөлүктүү бейишке жетелеген намазга келгенде, сизди дозоктон куткарган, кабыр азабынан куткарган намазга келгенде, сиздин таразаңызды соопторго толтура турган зикирге, Куран жаттоого келгенде, сизде акыретте жүзүңүзгө нур бере турган, Аллах Тааланын сүйүүсүнө жакынада турган дааватка келгенде биз убактыбызды баалап калабыз. Мен убактым жок деп. Урматтуу мусулман бир тууганым, убактыбызды ибадатта өткөрбөй турган болсок, убактыбызды дааватта өткөрбөй турган болсок, анда эртең чоң бир зыянга учурап калуу коркунучу бар. Биз азыртан эсибизге келип, убактыбызды туура пайдаланганды үйрөнүшүбүз керек. Кээ бирлер бар, убактын ибадаттагы өткөрбөйт, убакыт дүйнөлүк иштерде дагы өткөрбөйт, жөн эле отура берет. Жөн ушак кыйбат кылат, же бар бир жерден бильярд ойнойт, же башка топ ойнойт, эптеп бир нерсе убактын өткөрүп кетирет, же зеригип кино көрөт, буран ушактайт. Бул, урматтуу мусулман бир тууганым, эртең Аллах Тааланын астында эң чоң эсеп-кысапка тартылып калат. Ошондуктан биз убактыбызга маани берели. Аллах Таала бул дүйнө жашоосуна бизди жашатты. Ома халактул джинна вал инса илля лиябудун. Мен инсаният менен жиннерди бул дүйнөгө жашаткандан максат мага ибадат кылыш үчүн дейт. Мага туат кылыш үчүн, мен түшүргөн Куранга моюн сунуш үчүн, мен жиберген пайгамбарга моюн сунуп ибадат кылып жашаш үчүн мен аларга дүйнө жашоосун бердим дейт. Аллах Таала бизди эч бир максат таштап койгон жок. Аллах Таала ар бир жараткан нерсенин өзүнүн улуу максаты менен жаратат. Жада калса, жаралган бир кумурска дагы өзүнүн максаты бар. Талдын, жалбырактын да өзүнүн максаты бар. Бир чаңдын дагы өзүнүн максаты бар. Ал эми ушундай улуу болгон Аллах Таала валакады карону бани адам, биз адам баласы урматтуу кылып койдук деп, ушундай урматтуу болгон адам бир максатсыз жаралып калуудан Аллах Таала аруу таза. Биз бул дүйнөгө жеш үчүн, ойнош үчүн жаралган эмеспиз. Көбөйүш үчүн жаралган эмеспиз. Биз ибадат үчүн жаралганбыз. Мына ошондон, урматтуу мусулман бир тууганым, биз өзүбүзгө чоң максат коелу. Келген эң негизги максатыбызды билели, бул ибадат үчүн. Эртең түгөлтүү болгон бейишке жетип алуу үчүн гана биз бул дүйнөгө келгенбиз. Ошон үчүн убактыбызды баалап билели. Аллах Таала ушундай бизге чектеп койгон ажал келет, убакытты бизден алып коет. Биз 1 минута, 1 секунданы да артка кайтара албай калабыз. Дүйнө мүлкүңүздүн баарын берген болсоңуз дагы Аллах Таала сизге 1 минутаны дагы бербейт. Аллах Тааланын астында бул дүйнөнүн кадыр баркы жок. Аллах Таала ушундай улуу неамат бизге берип атканда, биз эртелек акылыбызга, эсибизге келип, убакытты ибадатта өткөрүп калайлы. Убактыбызды дүйнөлүк пайдалуу иштерде өткөрүп калайлы. Илим алайлы, дүйнөлүк илим болсун, акыреттик илим болсун. Адамдарга жардам берели, бекер отургандан көрөк. Бекер отургандан көрөк барып Куран жаттайлы. Ошол убактыбызды канча сааттап кино көрөбүз, сериалга беребиз, дагы башка оюн күлкүгө беребиз. Бирок неге Куран жаттаган келгенде биз өзүнчө каадаланып калабыз. Убактым тар, убактым жок деп. Бул валла шайтандын васвасасы, шайтандын азгырыгы, дүйнөнүн азгырыктары, жүрөгүбүздөгү имандын алсыздыгы. Биз убакыт бөлө турган болсок, Аллах Таала биздин убактыбызга береке берип коет. Намазга келе турган болсоңуз, Аллах Таала сиздин баардык убактыңызга, мал мүлкүңүзгө береке берип коет. Буну бир жашоодо көрүңүз. Ишенбесеңиз ошол намаз окуп аткандардан барып сураң, убактың кандай берекелүү болот деп айтып берет сизге. Мал мүлкүң кандай берекелүү болот десеңиз айтып берет. Өзүбүз Аллах Тааладан качабыз, анан бизден береке дагы